Ассаламу алейкум, урматтуу Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрөрмандар, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Кара Суу районунун Башбулак айылындабыз. Бул жерде бир койкоңдогон, чекчейген бир атты, күчтүү атты силерге бир тартып көргөзүп берели достор. Адамга жага турган, жагымдуу ат экен. Бул аттын мүнөздөмөсүн сурап, гүлүк аттын гүлүктүгүн текшерип тургандар. Аттын баарын силерге тартып көргөзүп бергенге биз аракет кылалы. Бүгүн 25 январь 2021 жыл. Аттын ээси ушул минип турган аке бул ат боюнча мүнөздөмөсүн берсе, биз силерге толук маалыматты айтып көргөзүп берсек, анда биз баштайлы. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Бул ат боюнча Кудайга шүгүр бир маалымат бербейсиңерби? Маалымат эми улагы бар, үйүрү бар. Аттын жашы кандай? Жашы 3 асы азыр. 3 асы, я? Жазга 4 асы. Жазга 4 асы. Үйүргө коюлган. Үйүргө коюлган. Ушу кулактар өзү негизи ушундай чекчейген ба? Тикчейтип жүрөбү? Өзү дайым ушундай. Дайым ушундай, э? Мында анан кичине жоргосу дагы бар. Жоргосу дагы бар. Жүрөктүн токтугу кандай? Жүрөгү токтугу өтө сонун, өтө кирип. Улакка кирип чыгышы сонун. аябай жакшы, Улак тийгенде өзү качат жакшы. Анан күлүктүгү өтө күлүк. Азыр күлүктүгүн бир сынап көрсөк кандай болот? Болот, майлы. Бир көрөлү, Андан кийин достор, бул күлүк аттын дагы толук маалыматын беребиз. Баштай бергиле, Жаныбар. Күлүктүгү аркасы, чатка аяктары кеңир экен. Күлүктүгү аябай күлүк экен туугандар. Аттын турушу, стойкасы башкача экен бул аттынчы. Кайманаты кандай десем, кайманаты жок дейт. Мынакей достор. Өтө бергиле, өтө бер. Жаныбар, токтошу. Оозу элпек. Мынакей. Жер тоңголок экен, Оозу жумшакпы негизи? Оозу жумшак. Улакта сонун эле отурат. Бул аттын породасы кандай? Породасы. Кара байыр менен. Мен эми баа саяпкерлерде өзүм саяпкер эмесмин да. Саяпкерлер айтат, Бишкек же болбосо Данчак аралашкан. Данчак Өзү кара байыр. Өзү негизи кара байыр деп келген. Негизи аттын таги каяк? Таги өзү Гүлчөдөн алган. Гүлчөдөн алынган, Берилеменде. Мынакей достор, Гүлчөдөн алынган экен. Бул азыр сууп уже даяр экен да. Сууп даяр. Даяр болуп калды. Күндө улак барат. Улак бар. Алардан болсо улак алып барып чалып көрсүн каратайда. Улак алып барып туруп сынап көрсө алса болот, сынап көрүп. Сынап көрсө болот. Мынакей достор, аттын эми жооштугу кандай? Жооштугу үйдө өтө жоош. Үйдө жоош. Кичине бандай корс эмелери бар эми. Өзү негизинен ошондой. Тиштеп, теуп, мындай улактарда неме кылбайбы? Жок, ондой нерселер. Баягы адам тиштеген аттар болот го? Жок, ондой жок. Андай жок, Эланын ортосунда эми иштеги тиштебейт. Адам деле жакшы. Аттын аттары бар тиштейт. Ден соолугу кандай? Ден соолугу өтө жакшы. Өтө жакшыбы? Саар 3 мал, 2 мал жем жейт. 3 килограммдан 6 килограмм. Саар бейч. Жешичи? Жебичи жакшы. Жебичи жакшы. Бир басырып койгулачы акырын. Аттын баскан басыгын көрүп коелу. Мына тебеленген жер булакта болуп тур, Кече тебеленди да. Кече тебеленди. Караңыз атаңдар. Аттын аягын, чатка аяктарын көрүп коюңуздар. Биздин Мустунун катталуучулары бул ат кандай экен? Аны дагы комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Биз бурулуштарын көргөзүп койгула. Биз азыр Башбулактын талааларында ушул өзүңүздөр көрүп турган бир күлүк аттын мүнөздөмөсүн алып берип атабыз. Бул атты пеш-пешке чабылган бекен? Пеш-пешке эмресе чабылган. Чабылган экен, Ушу бурулуштары жүгүргөнүнө карагандачы. Урат аттар жалгыз. Жалгыз ат урат. Мынакей туугандар, бул атты дагы бир чабып көрбөсөк болбой калды. Дагы бир чабайлы, Майлы коюйын. Алысаны. Мынакей туугандар. Аттын кетишин көрүңүздөр. Эгерде ат жабып калган болсо туугандар, алдыда мен WhatsApp номерди коюп коем, түз байланыш номер. Ушул Башбулактан келип атты көрүп кетсеңиздер болот. Жол тоңок экен. Мынакей аттын токтошу эң сонун. Эми баасын канча деп атасыңар? Баасын унта жасаппызбы? Баасын 200 деп атам, эми кичине түшүрүп беребиз. 200 миң деп атасыңар? Кеми болот, Кеми болот. Мынакей туугандар, 200 миң сом кеми болот. Биздин башка мамлекеттен көрүп жаткан көрүүчүлөргө доллар менен дагы коюп коем бул экранга. Эмне дейсиз? Болбойт. Мынакей туугандар. Аттын жашы 3 асы. Ошондо
жаш менен айтканда 6 жашка барабар болуп калат экен туугандар. Атты баарын айландырып силерге толук мүнөздөмөсүн айтып көргөзүп берейин. Мына буттары теппейт, Жок, теппейт. Жок. Такага жоош. Жоош эле жакшы. Жакшы эле, мынакей туугандар. Атты көрдүңүздөр. Эгерде ат жабып калган болсо, номерлер алдыда. Баш булак бул Ошко жакын жерде жайгашкан. Бир 20 километрге жетпеген жерде келип көрүп кетип, ушул атты алып калсаңыздар туугандар. 5-5ке чабып, аламан улактарга чабып жыргайсыздар деп ойлойм. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш туугандар. Муз ТВ каналы бүгүнкү чыгарылышты соңуна чыгарат. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө аманчылыкта жолугушалы.